1 октябрга чейин дары-дармектердин стратегиялык запасын түзүү үчүн Матрезерв фондуна республикалык бюджеттен каралууда. Учурда 15 000 мектепка бир нече позициядан турган дарылардын муктаждыгын камсыздоо боюнча жумушчу топ түзүлдү деп билдирди Кубанбек Боронов. Анын айтымында 1 октябрга чейин саламаттык сактоо уюмдарына дары-дармек, жеке коргонуу каражаттары, дезинфекция каражаттары, антисептиктер жана башка 3 айлык бөксөрбөз запасын камдоо пландаштырылууда. Сезондук гриппке каршы алдын алуу вакциналарды сатып алуу иштерине республикалык бюджеттен 200 миллион сом бөлүнүп берилди. Медицина кызматкерлерин реабилитациялоо, колдоо иштери уюштурулуп жатат. Президенттин тапшырмасы менен Көлдө пансионатта 130 медик эс алып келди. Учурда 170 медик эс алып жатат. Мед кызматкерлердин компенсациялык төлөмдөрү өз убагында төлөнүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин 807 миллион сом жумшалды. Анын ичинде июлда айлык маянага кошумча төлөм катары 424 миллион сом республикалык бюджеттен берилди. Медициналык адистерди кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу, кыска курстардан окутуу иштери үзгүлтүксүз жүрүүдө. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча жабдууларды, дары-дармектерди сатып алуу жана медициналык мекемелердин курулушун ишке ашырууну тездетүү керек. Бул тапшырманы республикалык ыкчам штабтын жыйынында премьер-министр Кубанбек Боронов тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилерине берди. Жыйындын жүрүшүндө керектүү медициналык каражаттарды жана сасык тумоого каршы эмдөө үчүн вакцина алууга байланыштуу бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Ошондой эле жаңы ооруканаларды куруу жана медициналык мекемелерге ыңгайлаштырып жасалып жаткан объекттерди оңдоп түзүү, муну менен катар жүргүзүлүп жаткан иштерди каржылоо маселелери талкууланды. Саламаттык сактоо тармагынын имараттарын куруу жана ремонттоо, керектүү медициналык каражаттарды жана дары-дармектерди алуу, газификаторлорду орнотуу иштерин тездетүү зарыл. Калктын айрылуу катмарын эмдөөдөн өткөрүүгө өзгөчө көңүл буруу шарт. Ал эми башка категориядагы жарандардын эмдөөдүн акысын төлөөсү же жеке менчик клиникалар менен өз ара аракеттешүү механизмин Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыгууга тийиш, деди өкмөт башчы. Штабтын отурумунда көпчүлүк жарандар коомдук жайларда санитардык гигиеналык талаптарды сактабай жатканы айтылды. Жергиликтүү бийлик органдарына санитардык нормаларды сактоону катуу көзөмөлгө алуу тапшырмасы берилди. Карантин режимин басаңдатып жумшарткандан кийин Бишкек шаарында ооругандардын саны 29-июндарда көбөйө баштаган өзүңөр жакшы билесиңер. Бүгүнкү күндө коомдук транспорттардын, дүкөндөрдүн жана коомдук тамактануучу жайлардын иштөөсү үчүн бир катар жеңилдиктер берилди. Борбор калаанын көчөлөрүндө санитардык талаптар сакталбай жатканын баарыбыз эле көрүп жатабыз. Ошондуктан көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Бишкек шаарында болгон июнь айындагыдай абал бир дагы райондо кайталанбашы керек. Алдыда көз кыш мезгили турат. Ар бир жарандын өмүрү, анын үй бүлө мүчөлөрүнүн коопсуздугу, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого байланыштуу экенин унутпашыбыз керек, деди премьер-министр.